Баса бул журканды сиздерге Белеке берген. Ушул жерден тапшырып коеюн, Нурсат эже калиндик таанайсыздар да. Дом красоты салону бар, таанайсыз. Ошол Беренбек байкенин чачын кыскартып жүрүптүр, кыздарынын чачын кыскартып жүргөм дейт. Ошол менден белектей Дом красоты салонунан. Жылуу, жумшак жабынып жатыңыздар, Биринчи аксанага. Жана кыргыз. Бүгүн жылуу жумшак жатыңыздар. Бүгүн жатыңыз. Эртең демей жок. Сразу, как раз. Жүрүңүздөр. Бул жака. Азыр свет жок болгонуна байланыштуу ушундай караңгы. Мынакей. Караңыздар, бардыгы бар. Аристон, унитаз, стиральная машина, раковина күзгүсү менен, отопление, даже мына бул шторасы менен, Эми жүрүңүздөр, үйдүн сыртынан дагы бир обзор кылып коеюн, жалпы видео кылып. Жүрүңүздөр. Тамды бир айланып койсок. Ушул аркадагы бул жакка кандай сонун жарашып турат, Арканы жасап беребиз деп эжекелерибиз өздөрү келип жасап берип кетти. Үйдүн сырткы көрүнүшү дагы толук түрдө бүткөн. Бир жерин жасаш керек деген нерсе жок. Караңыздар, сырты, кукушка, сайдингтери бардыгы. Бул жагында топкасы өзүнчө. Топканын ичи ушундай. Бул жакта да тарта кетсем, кечээ күнү биринчи жолу от жагылып, жылуу, жумшак жатышты. Аябай сонун ысыды дейт, даже ысып кетти дейт да. Бул жакта толук түрдө бүткөн, эми ал жакта майда чүйдөлөр турат. Бул жакты склад кылам деген максатта бир нерселерди жасап баштады. Анткени ар бир үйгө склад керек, билесиздер. Бул жагында суусу чыккан. Слив казылып, көмүлүп калган даже. И эң главный ак үй дагы даяр. Эң сонун жерин карабайсыздарбы? Бул жактан чыгып үйгө чейин бардыгы мындай асфальт цементтелген. Кар жаса дагы таптаза мойдон калат. Мына жалпы ичи сыртына болгон румтуруна ушундай. Бул жакта уже этти чыгарып атат. Жүрчү эт жакта. Мына караңыздар, эт чыгып жатат. Бул жакта да тамактар даяр. Биз эл деле күтүп атабыз. Буюрса азыр эл келсе эле баштайбыз.